Dozокко каалаганын азаптайт. Алла эч кимге көз каранды эмес. Эч кимден коркпойт. Эч кимге должен эмес. Жараткан Алланын мойнунда эч бир милдет жок. Allah subhanahu wa ta'ala kudreti çeksiz, kudreti güçlü. La yushriku fi hukmihi ahada. Allah özünün hükmünde bir önü da şerik kılmaydı. Bir paygambarda dağı, perişteni dağı, insan cindi dağı şerik kılmaydı. Kadırı mutlaksa, kazınası çeksiz, ilimi çeksiz, rayımı çeksiz. Allah subhanahu wa ta'ala. Adam balasına жашоо берет сыноого. Ölüm берет сыноого dedi. Эми жашоо менен өлүмдүн ичинде бардыгы сыноо. Жашоо менен өлүмдүн ортосу бардыгы сыноо. Аллази халакал маут вал хаят лиябулувакум айюкум ахсану амала. Allah Taala'nın tanıgыңар келсе, ал ушундай зат өлүм менен жашоону жаратты. Силерди сынаш үчүн. Эмнеден сынайт бизди Алла Таала? Ар бирибизди сынайт экен. Эмнеден сынайт? Жакшы амал кылабы, же кылбайбы? Болду ошо эле сынайт. Жакшы амал кылабы, же кылбайбы? Жакшы амал деген не десе, ага биз пайгамбарды жиберебиз. Силерге көрсөтөт жакшы амал эмне экенин. Жамал амал эмне экенин андан да эскертти. Пайгамбар только жакшы эле амалды айтып, бейишке кире турган эле амалды айткан жок. Дозокко бара турганды дагы айткан. Андан эскертип берген. Ушундан этияттан кыла. Бул жаман амал, Аллага жакпаган амал, Алланын ачуусун келтире турган амал. Allah'ını narazı kıla turgan amal. Ahirette dozoko jeteley turgan amal. Saktan kıla. Hadiste gelir. Ey sahabalar deydi, Peygamberimiz aytadi. Men sizlerden artыңардан, bel boğordan qarmap tartamın deydi. Sizler bolboy özüңөрдү otko taştaysыңар. Qanday түндөсү костер жағып койсоң, от жақсаң, ар кандай көпөлөктөр, курт кумурскалар учуп келип түшө берет го, кайра. Кудду ошонун мисалын келди. Мен силерди кайра тартам, силер болбой өзүңөрдү тияка тартасыңар. Пайгамбарыбыз бүткүл адам затты дозоктун отунан, түбөлүктү азабынан куткаруш үчүн жиберилген. Ошон үчүн назир дейт. Назир, ал кандай десең, райымдуулук менен, боорукерлик менен, эненин мээрими бар го, ошо менен жамандыктан кайтаргандай. Агай мусулман бир туугандар, мынаке сыноодон өткөнгө пайгамбарыбызды жиберди дагы, ким пайгамбардын айтканын кылса, артынан ээрчисе, ал сыноодон өттү. Ким пайгамбарга баш ийбесе, аны укпаса, жолуна түшпөсө, ал сыноодон жыгылды. Мынаке баарыбызга бир амал. Соодагерлерге деле ошол, дыйканчыларга деле ошол, эркектерге деле ошол, аялдарга деле ошол, би, кул, бай, кембагал баарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды коюп койгон. Ар бирибиз пайгамбарыбызды карап, өзүбүз сырткы келбетибизди дагы, ички дүйнөбүздү дагы, сыпатыбызды дагы, каалообузду дагы, ниетибизди дагы, жашоо багытыбызды дагы оңдой берейин. Аркасынан түшө берейин. Пайгамбарыбызга жакындаган сайын Алланын райымына, бакытына, бейишине жакындай берейин. Пайгамбардан узак качкан сайын, артта калган сайын жакшылыктан дагы,
Алланын ырайымынан дагы, бейишинен да узактай берет. Демек, өлүм менен жашоону сыноо үчүн жаратыптыр. Өлүм менен жашоонун ортосундагы бардыгы сыноо. 24 саат сыноо. Өлгөнгө чейин сыноо. Сыноо бүгүн болуп, эртеге жок, андай эмес. Алла берип дагы сынайт, алып дагы сынайт. Куранда айтты: "Ва наблукум биш-шарри вал хайри фитната." Бизлерди жамандык, жакшылык менен, экөө менен тең сынайбыз. Кулиллахумма маликал мулк ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша ва tudillu man tasha biyadikal khayr. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul leyl fil nahar ve tulijul nahar fil leyl ve tukhrijul hayya minel meyyit ve tukhrijul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisab. Aytqın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kulillahumma malikul mulk. Бардык ааламдын мүлк бадышасы Алла өзү. Каалаганга бадышалыкты берет. Каалагандан бадышалыкты алып коет. Tu'til mulka man tasha. Кимге кааласа бадышачылык, бийлик, өкүмдарлыкты берет. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Кимден Алла кааласа, андан алып салат. Түндө мына капкараңгыны жарыкка киргизип аткан, жарыкты караңгыга киргизип аткан, өлүктөн тирүүдөн өлүктү чыгарып аткан. Жакшылык Алланын гана колунда. Дүнүйө ахиреттин бактысы, ийгилиги Алланын гана колунда. Биядика. Ар бир нерсеге ал кудуреттүү. Жараткан Алла алсыз эмес. Кудуреттүү Алла субханаллах. Демек, өлүм менен жашоодагы сыноо үчүн экен, оору менен дагы ден соолук сыноо. Эми карап тур. Алла Таала оору менен дагы сынайт, ден соолук менен дагы сынайт. Аз ден соолугубуз жакшы, мечитке келдик, Кудайга шүгүр, өзүбүз басып келдик. Бул Алла Тааланын нематы. Алла субхана ва таала ден соолукту берип сынайт. Кайда иштетет бул? Алла Таала дайыма эмес, ооруну берип дагы сынайт. Ден соолукта шүгүр керек, ооруда сабыр керек. Ден соолукта ким шүгүр кылса, экзаменден өттү. Ооруда ким сабыр кылса, экзаменден өттү. Ден соолукта ким шүгүр кылбаса, ооруда сабыр кылбаса, сыноодон жыгылды. Сыноодон өткөн жок. Демек, башы оорубай эле турабы? Алхамдулилlah, буга шүгүр. Ооруп калдыбы? Буга сабыр. Киши оорубай эле турабы? Жок. Алхамдулилlah, буга шүгүр. Киши ооруп калды. Буга эмне? Сабыр. Мусулмандын иши таң калыштуу деген. Ажабан ли амрил муъмин инна амраху куллаху лаху хайр. Пайгамбарыбыз айтып атат. Иманы бар кишинин бардык ишинде таң калса болот. Бардык иши анын пайдасына, жакшылыгына дейт. Мусулман адамдын бардыгы, жашоосу дагы пайда, өлүмү дагы пайда. Ден соолугу да пайда, оорусу дагы пайда. Курсагы тогу дагы пайда, ачка калганы дагы пайда. Кийими бары, кийими жогу дагы. Макулбу? Кандай болсо дагы мусулманда только пайда экен. Ва лейса залика илля лил муъмин. Пайгамбарыбыз айтып койгон, бул иманы бар кишиге гана, башка бирөөгө эмес. Кимдин жүрөгүндө Аллага иман барбы, ошого гана айтып атабыз. Фа ин асабаху хайр. Эгерде буга жакшылык жетсе, шакар. Фа кана хайрлаху. Эгерде бул жакшылык жетти, шүгүр кылды. Буга жакшылык. Сооп буга. Жамандык жетти, сабыр кылды. Дагы сооп буга. Кандай болгон чакта дагы баарыбыз туган Алла Таалам жаратып койгон, пайгамбарлар ооруган. Пайгамбарлар ачка калган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды сыйкырлашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды уулашкан. Сыноо келген. Пайгамбарыбыз чаңкаган, ачка болгон, ооруган. Бардыгы эле адам баласынын башына келген нерселер бардыгы эле. Кандай болгон чакта дагы
Agayın Müslüman bir tuğanlar, oru Allah'dan sorabашыбыз керек. Buru gelip kalsa, bu Allah'ın rahmatı. Allah'ın çoğun rayımı. Bu gelet konok kaldı. Buru getet, bardı gününü çok kılıp getet. Geli öyle oşak alıp ketmeydi şu. Allah жақшы imanı var adamlarga, Allah orunu beret. Duaların kabul kılış için, özüne jakındatış için. Жаман sıfatları жоқ kılış için. Жақшы sabırdı, gayrattı, çıdankay. Ушундайларды бериш için Allah Subhanahu darajalarda beriş için oru berет. Жөнөкөй эмес. Мына бүгүн дагы буюрса, мынакей хадистерибиз ушул боюнча. Абу Саид Худри радыйаллаху анхудан риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан укканын айтып атат. Пайгамбарыбыз мындай деген экен: "Хамсун ман амилахунна фи яумин катабахуллаху мин ахлил жанна." 5 нерсе var. Kim bir günde oşa 5'öne amal kılsa, Allah anı beşliklerinin katarından жазып koyar. Demek bu 5 amal Allah'a jagat eken. Oşon üçün Allah özü razı olgun beşti bularga buyurup atar. Oşo 5 amal qaysı eken? Birincisi, man ada maridan. Kim oğrulunu ziyaret kılsa. Ana. Oğru adamdı ziyaret kılıp koyuş gerek. Uşul kılgan işiniz Allah'a jagat eken. Oğru adamdı ziyaret kılıp. Tanıganга деле, tanımaganга деле, sizge жақшылық kılganга деле, kılbaganına деле, sizge jamandık kılganına, nabarot kiyedi, sizge jamandık kılgandı ziyaret kılıp koysoңuz, bu совсем bölек нәрсе. Her kim kıla alбайт. Her kimnin жүрегі бугайт, күчү жетпейт bu. Demi жетпейт, därmani, duhu жетпейт. Kıyın, бирок даража сообу башкача. Jamandık kılgan adamga varıp ziyaret kılıp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ayal daima jamandık kılat ele, oğurup kalganı gör. Varsa o gözü 2 емес 4 bolup kaldı, meni öldürgenge geldi oşayt. Peygamberimiz berdi, ne oldu, oğurup kaldınız? Ay Allah. Oy karayın, gün sayın oşa jamandık ziyan kılat ele. İslamdık, Peygamber'in kul münezzim meni İslamdık kabul olgan. Peygamberlerden жүрөгүндө ек сактоо деген жок да. Bizde hazır en jaman oğru gek saktamay olup kaldık. Uşu menen güreşköndүн atı çoң jihad. Gek saktaganды чыгаш керек. Жөн чыкпайт, ыйлаш керек. Дуа кылыш керек. Ошонун кийимдиге гек сактап атсаңыз, ошонун өмүрүн тилеңиз. Тилиңизден чыкпаса дагы сүйлөңүз. Den soluğun tilеңиз, ырыскысын tilеңиz. Анан гек чыгат. Ana жөндөн жөн гек чыгып кетпейт. Ар бирибизде бар. Адам баласында бул келип турат. Менет кылсаң кетип турат. Менет кылбасаң үйүлө берет. Сени кыйнай берет. Бул сенен кетпейт, кабырда деле кетпейт. Ахиретте деле кетпейт. Бул кыйнайт. Гек кыйнайт. Құдай сақтасын, момент болып қалса, жамандық да қылып қойшы мүмкін. Учур табылбай қалды, мүмкіншілік шанс болбай қалды, жамандық қыла албай қалды. Бирок ошо кекменен кеттиң, сени кыйнаган бойдон кетет. Ал однозначно өзүнүн жайында турат. Бирок кокустан момент келип калган болсо, сен кек сактап жүргөнсүң да, ошону чыгарасың да. Вот ошондо тигиге дагы зыян кыласың, өзүңө дагы зыян кыласың. Bu dünyada ziyan kılasın. Ahirette aga ziyanı yok. Özünü dünyada da ziyan kılasın, ahirette de ziyan kılasın. Gek saktagan öte jaman dersin. Peygamberlerin жүрөгүндө gek saktao degen bolбойт экен да. Өч алуу деген таптакыр пайгамбарлардын жүрөгүндө болбойт. Ошон үчүн оорулууну зиярат кылуу Аллага жага турган амал экен. Эми өзүңүздүн жакыныңыздар ооруп калса, оорубасын, ала эмеле, баары ден соолук да болсун. Бирок жаман айтпай жакшы жок.
Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген кыргыздын жакшы сөздөрү бар. Адам баласы болгондо ооруйт эми. Дайыма эле ден соолукта жүрө бере белет. Кээде ачка болот, кээде башка болот. Бирок Алла Тааланын мээримин караңыз, ырайымын караңыз. Адамдын жашоосунун жалпысын алганыңызда оору күндөр өтө аз. Көпчүлүгү ден соолукта өтөт да. Эмне үчүн? Пенде малсыз, ибадат кылбай койбосун. Жакшы ибадат кылып алсын деп ден соолук берсе, биз кутуруп атабыз да. Ошо ден соолукту каяка иштегет дегенди билбей, кутуруп атабыз. Ибадат кылбай, тойдо отурсак 5 саат отурабыз, ашта отурсак 5 саат отурабыз. Бир Алланы эстеп койбойчу бир зикир, кой намаз убагында окуп алайын деп. Ден соолукту алуу үчүн берген эмес эле Алла Таала. Ойносун, күлсүн, тамаша, каткырсын, жыгылганга чейин жесин, жеп атып ооруп калсын деп берген жок эле ага. Алланын неаматын биз бүгүн туура эмес иштеткенибиздин себебинен кайра өзүбүз кыжаалат болуп атабыз. Демек, оорулууну зыярат кылуу Аллага жаккан амал экен. Алла разы боло турган амал экен. Ар бирибиз ушуну Алланын разычылыгы үчүн ооруларды зыярат кылып коелу, өзгөчө жакындарыбыз. Ата эне, аял, бала чака, тууган уру, кошуна коло. Бирок кылсак Алла үчүн кылайлы. Экинчиси, ва шахида жаназа. Жаназа. Демек, жаназага. Жаназаны угуп калсакчы, бараңыз. Мен кээ бирлерди билем, тооба мен Алла мени кечирсин. Ушундай жакшы мухсин, жакшылык кылгандардын жаназасына мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп барбай койгондо мен жүрөгүм аябай кейиген. Мен жакшылык деле кылган жок, мүмкүнчүлүгү жок, андай деле тааныш эмес, барбай калдым мындай. Бирок анын жакшылыгын көрүп, анын чайын ичип, пайдасын алып, ошондой болуп эми дүйнөдөн өтүп кетти. Жөн эле бар болуп, мүмкүнчүлүгү бар болуп, барбай эле койду. Билбейм мунун адамгерчиликтиги каякта калды. Анан акыры узатканга хотя бы ошол ошончо жакшылыгын көрдүк эле барып жаназасына туруп, бир дуасын окуп, бир топурак таштап койгонго күч жетпейт. Мындай дагы өтө пас адамдар болот, угуп койбос. Ошондойлордун катарында болуп калбайлы. Демек, жаназага катышкан амал Аллага жагат экен. Буга бейиштик деп Алла Таала жазат экен. Мусулмандын акыркы сапары. Болуп бүттү, көрбөйсүң ошо бойдо. Болуп көрбөйсүң. Бүттү, көрбөйсүң аны. Кайра кал. 1 жылдан кийин да 10 жылдан көрбөйсүң, болду. Ошон үчүн жаназа намаз сабак ала турган намаз. Жаназа намаз сооп ала турган намаз. Бул только сабак эле эмес, сообу дагы бар. Бир кыйраат сооп аласыз. Хотя бы мисалы, сабак албасаңыз дагы барып катышып койсоңуз сообун алып келесиз. Бир кыйраат канча дегенде Ухуд тоосунан чоң деген. Бир риваятта Ухуд тоосундай деген. Ухуд деген тоо бар. Пайгамбарыбыздын шаары Мадина Мунавварада эң чоң тоо. Машалла. Ошондой сооп алат деген жаназага катышкан. Ва сома йауман. Андан кийинси кандай? Орозо кармаса дейт. Бул дагы Аллага жага турган амал экен. Алла үчүн орозо кармады. Нафил орозону айтып атат. Фарызго фарыз ага жетүү мүмкүн эмес. Нафил орозо. Өзгөчө 1-4 күндөрү. Өзгөчө ай толгондо 13, 14, 15 күндөрү. Пайгамбарыбыздын бир айы дагы, бир аптасы дагы орозосу өтпөйт. Биз Рамазанда эле күтүп отурабыз го. Казаны кармап берип коеюн деген ой деле жок го бизде. Будда биз иншалла бизге ошо 100 жашайсыз деп сертификат берип койгондой жашап атабыз. Казаларды тез бериш керек.
Каза намаздар тез окуш керек. Жашоого ишенбең. Чырайыңызга ишенбең, байлыгыңызга ишенбең, бийлигиңизге, мансабыңызга ишенбең. Ден соолугуңузга, жаштыгыңызга ишенбең. Алданып каласыз. Ошон үчүн кимдин мойнунда каза намаздар болсо, капа болбоң, мен катараак айтып атсам. Сиздин пайдаңыз үчүн айтып атам. Башкалардын нафилдерди тияк-бияк оюн күлкүнү токтотуп туруң дагы. Тез ошо футбол көргөнгө кеткен убакытка каза окуңуз. Оюн күлкү тамаша концертке барган убактына каза окуңуз тез. Кимдин ороза, Рамазан казалары болсо, кармап бериш керек тез. Күчтүн барында, ден соолуктун барында кармап коюңуз да. Ороза туткан демек Аллага жагымдуу амал бул. Дейиштик адамдардын амалы. Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде айткан: "Кулу вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халия." Бейишке кирип аткан адамдарга айтып атат: "Мына эми жегиле, ичкиле, жыргагыла, рахаттанып жеп ичкиле." Эмнеге? Бу дүйнөдө бош ашказан өткөрбөдүңөр беле? Ошонун ордуна дейт. Бош ашказаны эмне экен? Бош күндөрү, орозо күндөрү деген сөз. Айямил халияны муфассириндер, сахабалар, табииндер тафсир кылган орозо кармаган күндөр деп айтат. Бош күндөр деген мааниси ашказан бош. Тамак кирбейт, суу кирбейт. Алла Таала айтат, ошону иваз, ошонун ордуна бейишке киргенде эми жегиле. Эми рахаттан. Ошондо да Алла Таала бизге жеңил кылып койду. Жөн эле күндүз эле алмаштырып койдук, түн менен күндүз. Саардыгыбыз бар, ифтарыбыз бар. Эч кандай кыйын эмес. Мен бир досум бар айтат. Япониядагы окумуштуулар адамдын ден соолугу боюнча чечим чыгарыптыр. Адамдын ден соолугу туруктуу, бекем ошо чечим чыгарышты. Кандай? Bir жумада любой нерсени жей берип, эч кандай диета пията кереги жок. Алдыңызга ойгону шыпырып тура берип. Бирок 2 күн ачка болуп коюм деп. 5 күн подряд жемей, 2 күн ачка болуп коюм. 2 күн подряд эмес мында. Буну пайгамбар 14 кыл мурда эле айткан. Бирок рахматы мына бул япондун окумуштуулары ошондогу аркасынан издеп чыккан. Бизде давно бар да бул. 2 күн, bir жумада 2 күн. Биринчи, төртүнчү бар да. Кара кандай сон. Мына эң машал муну өздөрү айтып атышат. Демек, орозо туткан амал, бу жерде бир нерсе эске алыңыз. Сиз диета кармагандар бар. Канча күн мен тааныштарым бар. Суу менен да, эмне деп коет эле бир. Ачка, голодовка. Ошондойлор менен дарылангандар бар да. Дарылангандар бар. Бирок ошондой кылып дарыласаңыз, голодовка, тияк, бияк, йога, ден соолугуңузга пайда болушу мүмкүн, бирок сооп жок буга. Сиз шарияттын көрсөтмөсү менен орозо кармасаңыз, ошондой эле болот. Андан жакшыраак болот. Таң атканга чейин жакшы, машалла, саарлык кылып, курсак тойгозуп, күн батканда дуа кылып, оозу ачып коюңуз, аны көрөлү. Демек, 3-чү амал кайсы экен? Орозо. Андан кийин вараха илал жумаа. Жумага баруу дейт. Жума намазга. Аллага жаккан амал экен. Алла ошо кишини бейиштиктердин катарына кошкон амал экен. Жумага баруу. Жума намазга баруу. إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Азан айтылды жума күндөгү сразу Аллахтын зикри хутбасында шашылган. Одарул бай соданы ташта dedi. Ташта dedi. Жуманын азаны айтылдыбы? Сода эми адал сатып, адал алып атсаңыз да марам болуп калат. Аллахнын буйругу келди ташта dedi. Ошо каршы чыгып атасыз сиз. Азыр эми
сооданы токтотуп туруп, Аллага жалынып жалбырай турган, Аллага шүгүр кылып, Алланын фарызын аткара турган убакыт. Анан кийин жуманы окуп атканды бүткөндөн кийин болду, эми фанташиру фил ард. Алланын жолу эми жер бетине таркагыла. Ырыскысын издегиле. Отура бербегиле. Алла буйрук берип койду, карачы кандай сонун. Демек мусулман адам качан ырыскы издейт, качан ибадат кылат, Алла Таала өзүнүн буйругу менен чектеп койгон. Ырыскы издесек дагы Алланын буйругу деп издейбиз. Намаз окусак дагы Алланын буйругу деп намаз окуйбуз. Сооданы ташта десе Алланын буйругу деп таштайбыз. Сооданы кылгыла десе Алланын буйругу деп кылабыз. Ушунун аты ислам, ушунун аты ийман. Жүрөгүмө жаккан үчүн эмес, напсим каалаган үчүн эмес, Алла буйруган үчүн. Мына Алла Таалага жаккан амалдын бири, бейиштиктердин катарына жазыла турган амалдын бири вараха илал жум'a, жумага бар. Жумага эртерээк баргандарга төөнү курбандык чалганды сообу жазылат. Нени? Демек, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жума күнү төө курбандык чалыңыз, таксыр. Алымдар айтышат. Жума күнү эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, курбанчылык кылам деп атса, жума күнү кылып койсун. Кичине бир аз кечигип баргандарга уйду курбандык чалганга сообу жазылат. Курбанды чалып, бейбечаралар таркаткан соң. Андан кийин баргандарга койду деген. Андан кийинкиге токту деген. Анан эң мына деп барып калгандарга жумуртка дейт. Анан экинчи азан айтылганда периштелер, баягы сооп жазып аткан периштелер акырын ошо дептерин жабат экен дагы. Өздөрү дагы хутбаны укканга кулак салып отуруп калат экен. Бирок ошондон кийин келгендер деле жума окуду деп эсептелет, бирок азыркындай сооптор жок. Жумага баруу. Мадина Мунавварада пайгамбарыбыз мечитинде өзгөчө жума күндүн багымдатына адамдар айт намазга баргандай барышат. Багымдатка чырактарын көтөрүп алып, ал убакта мындай свет болгон эмес да. Ушундай адам көп айт намазга кетип аткандай дейт. Ушу күнгө чейин, машаалла, пайгамбарыбыздын мечитинде ушундай аулиялар бар экен. Жуманын тахажжудун окуп алып, багымдатка барып, жумага чейин Куран окушат экен. Багымдаттан жумага чейин. Ортодо кичине дарат алып, аз-маз, мүмкүн жарым саат, 1 саат эс алса эс алат. Же болбосо жакшы эс албаган эс албайт делекен. Кайра келип болду. Биринчи сапта Куранды хатым кылып, дуа, салават, зикир. Ана. Мына ошолордун жумасы жума майрам деп ошону айтса болот да. Майрам деп кайсы күнү күнөө кылбасаңыз, ошол күн сиздин майрамыңыз. Жашообузду карап көрөлү. Кайсы күнү күнөө кылган жоксуз. Ошол күнгө сыймыктансак болот. Сүйүнсөк болот. Мына. Бешинчиси. Ва атака ракабатан, кул азат кылса дейт. Ааламда кулчулдук доору өткөн. Раба владельческий строй. Пайгамбарыбыз эң биринчи кулчулдуктан боштондукка чыгаруу, бошотуу, азат кылууну пайгамбарыбыз кылган. Пайгамбарыбыз бул маселени көтөргөн ааламга. Ким кулун азат кылса, Алла аны дозоктон азат кылат деп. Угуп алгыла. Кулдар пайгамбарыбыздын доорунда сатылчу. Кадимкидей адам кул кылып алышкан, базарда буюм катары эле сатылат. Кааласа жарымы, меники, бардыгы ушундай болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга кызыктырып, өкүмдөрүн айтып, пайдаларын айтып, соопторун айтып. Мына 5 амал туугандар. Аллага жаккан амалдар экен. Ушудан үлүшүбүз болсун.
Oğruluğunu ziyaret kılın. Canazaga katışın. Orozo tutu. Andan kim dedi ki? Cumaga. Anan? Kul azap. Emazı kul azap kılганга kul деле жок, Кудайга шүгүр. Бирок ошого жардам берип койсоң, карызынан кутулганга буйрса, мына соопту алып отура бересиң. Толук куткарганга күчүң жетпесе деле, көп түкүрсө көл болот. Мен 500 берейин, сен 100 бер, 200 бер, 300 берейин, 400. Канча күчүңдөн барбы? 1000 бир. O bir adamdan elhamdülillah çok kacet yuttu. Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet. Udul marda vettabi'ul cenaiz tudakkirukum al-ahira. Ravahu Ahmed ve İbn Hibban. Oğrullarda ziyaret kılıp turgula. Canazaga barıp turgula. Ahirette sizlerge estetip turatu şu deyip. Oğrulu adamı görgöndө sen dagы ahirette esteysin. Canazaga barganda ahiretте esteysin. Demek uşul sıfatlar bizge ahiretте estetip turgan eң çoң пайдасы да. Peygamber söz aytkan, murda men sizlerdi kabırlarda ziyaret kılудан tıygan elem. Эми kabırlarda ziyaret kılıp turgula. Antkeni sizlerge ahiretти estetip turat. Zuru kuburakum. Kabırlarыңарды ziyaret kılıp turgula. Söz ölüp kalganda ele görüstөнгө барбай, жөн деле адашып деле барып коюш керек экен да. Кээ эле өтүп баратып эле кире калдым эле деген. Ниет менен барсаң совсем бөлөк. Аябай жакшы сабак алып келесиң. Жүрөк тазаланып келет. Адамды ойлонуп тура коет, Өзгөчө жалгыз барсаңыз, ana çoçup korkup жүгүрүп kaçıp келип да берсе болду. Эме кылып, ай корко турган жер эмес айыр. Сабак ала турган жер, аларга өлүктөргө салам айта турган, аларга дуа кыла турган жер, эч немеси жок. Кээде адам ушундай төгүлөт, ушундай ыйлайт, жүрөктөр ушундай Алла таалам тазалайт, руханияты ушундай жаркырай түшөт да жаркырай түшөт. Namazga beken bolbogon beken bolo kalat. Dünyaga aç göz bol toyup ayatkan toyup kalat. Günölөргө kızıgı жүрөктөн azayat. Bu sizin utuğunuz. İşenip koyunuz sizin utuğunuz. Эгер ahiret esке gelip günödөн toba kılıp kalsanız ölümde istegende. Dünyaga aç gözlüğünüz azaysa, günölөрgө болгон жүрөктөгү kızıgı tömöndösö, bu utuk bul. Öte çoğun utuk. Tabarani'de rivayet gelir. Abu Hurayra, Abdurrahman İbni Amr, Abdullah İbni Umar razıyallahu anhum. Bardığı rivayet getirir şu. Peygamber hadis aytkan, "Men maşa fi haceti ahihil muslim, adallahu bi khamsati ve 70,000 melek yed'un lehu ve lem yezal yahud fi'r rahma hatta yafruga." Kim bir Müslüman bir tuğanın kacetin pütürgöngö çoğu vassa, Allah anı 75,000 perişte menen kölökölöt eкен. 75,000 perişte. Ağa dua kılışat eken. Jana al Allah'ın rayımında bolot eken, oşo kajetти pütürgöngö çeyin. Oşon pütürgöndö ele adeg ele bolup tursa Allah'ın rayımında bolot. Fayda faranga, egerde oşo pütür pütsö, kataballahu lahu hajjatan ve umratan, Allah'a acılıktı jana umranın soğun jasat. Bir Müslümanın kajeti. Çoğu basıp koyunuz. Çoğu жүрүp koyunuz. Janında turup koyunuz. Karmaşa koyunuz. Alışa koyunuz. Berişe koyunuz. Göңүнүн көтөрө koyunuz. Bir Müslümanın kajeti. Просто mına hadisler eskiye gelmeye kalat da. Kılayın deyiz barız. Eşke çıkanlara çok bol kalat var. Kana o şey esizde. Demek bu hadisli gün sayın okudurgan hadis. Ölgөнгө чейин okudu. 75,000 tamaşa emes da. 75,000 perişte men Allah Taala kölökölöt.
Жана ал ар бири сиз үчүн дуа кылат. Жана ошону кажети бүтүргөнгө чейин чогуу жүрүп койсоңуз, Аллахтын райымында чөмүрүп турасыз. Яхуду фир рахма деген. Кажетим бүтүп калды, эмне болду? Сен да үйгө кет, мен да үйгө кет. Алхамдулилlah. Алла ажылык менен умраны согуп берип кетирет деп. Эмне деген керемет. Мына бул дүйнөдө кыла турган иштер мыналарчы. Ахиретке кам көрө турган, соопторду ала турган, соопторду тияка жиберип бизди күтүп ала турган амалдарды пайгамбарыбыздын нурлуу амалдар. Адам чыныгы баалуулук, байлыкка жете турган амалдар булар. Дүние эмне бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эге дүние ушунчалык эле укмуш болгондо Алла пайгамбарыбызга төгүп эле берип коймок. Меккенин тоолорун рубин, алтындан кылып берейинби дегенде пайгамбарыбыз. Bir gün kursağım tok bolup sana şükür kılıp, bir gün kursağım aç bolup sana sabır kılıp, yaşoom ушундай өткөн мага жакшы. Болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ey Muhammed кааласаң, сени бадыша кылып пайгамбар кылып коелу, мына ал Меккенин тегерегинде тоонун бардыгын аркаңдан ээрчитип салабыз" деген. Бирок пайгамбарыбыз бизге нурлуу амалдарды алып келди. Ар бирибиз кыла алабыз. Бир жерде айтыңыз, ушул жерде акча айтылды деп айткан жок. Акчасы бардын ишиби же, жашоосу бардын ишиби. Бир жерде айтылган жок. Сен депутат болсоң мындай болосуң. Президент болсоң мындай болосуң. Бай болсоң мындай болосуң. Министр болсоң. Баарыбыз кыла ала турган амалды айтып койду. Ошон үчүн бактылуу болуш үчүн кембагалдын бай болгонун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн байдын кембагал болгонунан кереги жок. Бай болуп эле бактылуу болсоң болот, кембагал болуп эле бактылуу болсоң болот. Проблема жок. Просто жашоого пайгамбарыбыздын амалын алып келиш керек. Байлар алып келсе байлар. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга кембагал сахабалар келишти. Я Расулаллах, бул байлар бизден алдыга өтүп кетти даражада. Буларда акча бар экен, садака берип соопторду кырып атат, алып атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен силерге ушундай амал айтайын. Ошолорду кылсаңар, алардан өтүп кетесиңер." Мейли деди, карачы амалга кызыктырат. Кандай амал? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu akbar. Өтүп кетесиңер. Всё dedi. Кембагалдар бардыгы буну баштады. Эми байлар деле кыйын, жөнөкөй адам бай болбойт да. Угуп калса керек бирөөсү. Алар дагы зикирди баштады. Пайгамбарыбызга кайра келди кембагалдар. Я Расулаллах, бу байлар садака берип эле жөнүнө отурушты эле. Буларды бизге берген зикирди булар дагы баштады dedi. Эми пайгамбарыбыз айтты: "Бул эми Алланын айкөлдүүлүгү, кимге кааласа берет, жарыша бергиле" dedi. Эми Алланын бергени dedi. Ошон үчүн бай адамдар дагы, элиталар жумшак төшөктө жатып алып зикир кылган Аллага аябай жагымдуу. Алла пайгамбарыбыз баарына ушундай немелер айткан. Бир нерсени угуп коюңуз. Пайгамбарлардын көпчүлүгү кембагал болгон. Сахабалардын көпчүлүгү кембагал болгон. Бейиштин дагы көпчүлүгү кембагалдар. Байлар дагы бар. Бирок бай менен кембагал экөө иманы, амалы бирдей болсо, бейишке киргенде кембагал 500 жыл мурда кирет. Бай эсеп-эсеп, тияк-пияк неематтардын отчетторун берип бүткөнгө чейин 500 жыл өтөт экен. Бул кайсы? Экөө тең бейишке кирет. Иманы бар. Экөө тең ибадаттары дагы бар. Макулбу? Иманы дагы бар, ибадаттары дагы бар. Экөөнүн тең, кембагалдын дагы, байдын дагы. Бул дүйнөдө бирок мына кембагал курсагы тоюбай жашаган,
кийими бүтүн болбой жашаган, жетип жетпей жашаган, буга Алла Таалам байлыкты берген. Ушундай эки адам барса, пайгамбарыбыз айткан, 500 жыл кийингирет деген болбайт. Демек тугандар, байлыкта, кембагалдыкта, бактылык, бактысыздык жок. Бактылык, бактысыздык иманда. Иманы барбы? Бактылуулук бар. Иманы жокпу? Ага бактылуулук жок. Эми угуңуз эмне деп атат? Wa man 'ada maridan adallahu Allah bi 75,000 malak la yarfa'u qadaman illa kutiba lahu bihi hasana wa la yad'u qadaman illa hutta anhu sayyi'atun wa rafa lahu biha darajatun hatta yaq'uda fi maq'adihi wa idha qa'ada ghamaratuhu ar-rahma fala yazalu kadhalik hatta idha aqbala haythu yantahi ila manzil. Birinchisi, musulmon adamning qajetini bitirganga cho'g'i basib qo'ysangiz, 75,000 perişte Allah Teala sizge gölök öğretip salat dedi mi? 75,000 perişteni sizin arkanızga joldop salat dedi mi? Alар bari siz için dua kılat. Özgöçe kajeti bütkөнгө чейин siz rayımdılıktan Allah'ın rayımda çömülüp turasız. Elim nede kim oğruluğunu ziyaret kılsa ağa da 75,000 değil. Kança mı perişte? Üstü жақта туғандар кичине Құранды ақырын оқисызбы же тияғырақ барып сабақ болуп тоскоолдук болуп калып атат туған. Алла разы болсын иншалла. 75,000 ким оорулууну зиярат кылса 75,000. Ал киши Алла субханаху периште менен көрөтөт экен. Жана ошо 75,000 периште угуп туруңуз. Бул оорулууну зиярат кылган адам путун көтөргөндө бир сооп жазылат экен. Ошо путты түшүргөндө бир күнө кечирилет экен. Бир кадамга деген жок. Көтөргөнгө өзүнчө, түшүргөнгө өзүнчө. Караңчы. Оорулууну зиярат кылган адамдын путун көтөрсө эмне болот дегене? Сооп жазылат. Ошо путты түшүрсө эмне болот дегене? Күнөө бир күнө кечирилет. Плюс бир даража көтөрүлөт. Мынакей хадис. Hatta yaq'uda fi maqadihi. Ziyarat kılıp ошол жерде кичине отуруп туруш керек экен да, шашып эле качып кетип калбай. Кичине зиярат кылып кичине отуруп туруш керек экен. Отуруп турсаңыз, Алланын райымы сиздин үстүңүздөн жаап турат дейт. Канчалык отура берсеңиз, жаап турган бойдон отурасыз. Үйүңүзгө кайтканда, үйүңүзгө барганга чейинки жерге чейин ушунун баары жаап туруп. Фала язалу кадалик. Ошо Алланын рахматы жаап тура берет. Хатта ида акбала. Ачан сиз жүздөнүп хайсу ямтахи ила манзили үй жагыңызга жеткенге чейин мына ошонун баарын ала бересиз. Имам Ахмад Анас разияллаху анхудан риваят келтирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Айюма раджулин яуду маридан, фа иннама яхуду фи рахма, ва ида қаада индал марид гамаратху рахма." Кайсы эркек оорулууну зиярат кылса, ал Алланын рахматына чөмүлөт. Качан ал Алланын алдында отуруп эле турса, Алланын рахматы ага жаап калат. Кала Анас разияллаху анху айтат: "Факульту я Расулаллах, хада лис-сахих филлади яудул марид, фама лил-марид." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып, ким оорулууну зиярат кылса, Алланын райымында чөмүлөт dedi. Отуруп эле турса, Алланын райымы жаап турат. Анас разияллаху сурап атат: "Бул ден соолугу жакшы адам оорулууну зиярат кылса, ошого фазилетти айтып атасыз, баалуулукту айтып атасыз, соопту айтып атасыз. Оорулууга эмне бар dedi. Уңуңуз, оорулууга эмне бар экен? Тухатту анху дунубуху, анын бардык күнөөлөрү кечирилет. Ооруган адамдын күнөөлөрү кечирилет деген. Анан оңуңуз. Табарани ибн Аби Дуния экөө тең риваят келтирет. Ал-Марад вал Каффарат деген китебинде пайгамбарыбыз кошумча мындай деп айткан экен: "Ида маридал абд саласата айям хаража мин дунубихи ка яуми валадат уммуху." Качан пенде 3 күн ооруп калса, ал күнөөсүнөн ушундай таптаза чыгат, анын энеси бүгүн төрөгөн күндөй.
3 gün orusa bir adam 3 gün orusa günödön tazalanıp kalatken uje. Enesi bugün törөгөндө. Bugün raddomda törölgön bala, bugün ene törөгön bala, siz aytыңызчы günö kıldı ошол бала. Бирөөгө жаман ойлодубу? Бирөөнү алдадыбы? Жаман нерсеге басты, кармадыбы? Бастыбы? Бүгүн наристе төрөлгөн. Тап таза да. Кудум ушундай наристедей ол таптаза күнөөдөн таза болуп чыгат. Демек, туугандар, адам ооруп калса, имандуу эле киши болсочу утту да бул. Дагы башында айтып кеткендей, ооруну алдан сурабаш керек. Бирок оору келип калса, чыйпы ичип кетпеш керек. Оору келип калса, сабырдуулук менен туруш керек. Ахнаф ибн Кайс рахматуллаху алейхтин авасынын баласы тишим ооруп атат деп арызданып калды. Айтты, авам баласы 40 жылдан бери менин көзүм көрбөйт, бирөөгө арызданып элек. Сен тишим ооруп атат дейсиң. 40 жылдан бeri эч кимге арызданбаптыр. Оорулуу да биз инсанбыз, алсызбыз. Ар күнгө айта беребиз. Ооруп атам, кыйналып атам, өлөйүн деп атам. Сен каякта жүрөсүң? Чыдай албайчы. Паникалап этебиз да. Пандемияда көп эле паникадан өлүп калган, билесизби? Мына өлүп калды, жанында мына өлүп калды, мен деле өлөт экен. Паника деп. Dinimiz ne aytarız? Keremet da. Anday pandemiya, epidemiya oorunu шылдыңдап, макул бу? Көзгө илбей сактанбагандыкты дагы тыят. Ошол эле кезде паникага учурап калгандан да тыят. Орто жолду карма дейт. Эстек алып айта, мына айта берет ана жугуштуу оору экен, аны тигинткен. Туура. Оору негизи ал жукпайт, Алла бергенге эле келет. Бирок пайгамбарыбыз этияттуулук айткан, биздин ишенимибизди сактап калыш үчүн. Этияттан кыла дейт. Бирок баягында паникага кеткен ал. Алла тагдырда жазганын көрөбүз, проблема жок. Сактанган өзүнүн ордунда. Бирок паникага учурап калган бул жакшы эмес. Сактануу өзүнүн ордунда. Аллага жүрөк ишеним бекем коюп, Алладан амандык, афият сурайт. Атак пайгамбарыбыз айткан, мындай эпидемия, ваба деп коет, оорулардагы өлгөндөр шейиттер деген. Сахабалар даже эпидемиядан өлүшкөн. Менмин деген сахаба. Алла Тааланын жазганында баары кете берет. Кандай болгон чакта дагы мына жерде не дейт? 3 күн ооруса, энеси төрөгөн күндөй күнөөлөрдөн таптаза болуп чыгат dedi. Жабир ибн Абдулла разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман ада маридан лам язал яхуд фи рахма хатта яджиса фа ида жаласа игтамаса фиха." Ким орнун зиярат кылса, Алланын райымында ал чөмүлүп тура берет. Отурса, отурду, ошол жака таптакыр башыбыты менен кирип кетет. Райымына. Раваха Ахмад. Анас разияллаху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман таваддаа фа ахсанал вуду ва ада ахаху ал-муслим мухтасибан бу'ida min jahannam 70 kharifan." Qultu ya Aba Hamza, mal kharif? Qala al-'am. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким дарат алса, жакшылап дарат алса, андан кийин мусулман бир тууганын зиярат кылса, аны дозоктон 70 хариф узак кылынат" dedi. Андан сурашты: "Ой, 70 хариф деген не десе, 70 жыл dedi. Bir oorulu musulman oorunu ziyaret kılıp koysanız, dozok 70 yıl aralıkka uzar. Kança жылга? 70.
Жердің тегерегі бір 40 километрдің немесі да. Bunu самолетті қой берсең тезірек қанша алады? Bir günde tegerim san. Бұл жерде қанша 70 жыл. Bir adep қошып айтып кетті, зиярат алып барыш керек екен. Не қылыш керек екен? Мүмкіншілік болса, зияраты жоқ, зияратты өте береді, азық сауаптары бар. Бірақ мына хадисте 70 жыл ұзақ болады деген хадисте зиярат алса деп атады да. Зияратты дағы толық жашнақай алып, мұсылман бір туғанына зиярат қылса, сауапты үміт қылып, мына Алла Таала сауабын өзінің жайында дозоқтан ұзақ қылып салады екен 70 жыл. Абу Даудта келеді, бұның заиф хадис емес, хасан хадис. Саубан радиаллаху анху риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал муслим даада ахаху муслим лам язал фи хурфатил джанна хатта ярджиа." Мұсылман адам бір мұсылманды ауырып атқан ауалын сұрағанға барса, ал бейіштің мөмесінде болады қайтқанға шейін. Бейіштің мысалы хурфатил джанна деп болады, жанаха, яғни мөмесі. Раваху муслим. Бұл мұндайда орулunu зиярат қылған адам бейіштің мөмесінен алып атқандай сауапты ала береді екен. Уламалар үшін айтып шыққан. Али разиаллаху анху риваят бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ида адал муслим ахаху маша фи хирафатил джанна." Bir мұсылман орулу адамды зиярат қылса бір туғанын, ал бейіштің мөмелерінде басып жүреді. Хатта яжлиса отырғанға чейін. Пайда жаласа ғамарату рахма. Аны Алланың райымы қаптайды үстінен. Жауап: "Вама мин роджилин яуду маридан мумсиян илля хараджа мааху сабуна алф малак ястагфируна лаху хатта юсбиха." Қайсы бір киши орулуну зиярат қылса кечинде, ал менен бирге 70 000 періште чоғы шығады, аға таң атқанға чейін Алла Тағаладан кешірім сұрайды. 70 000 періште дуа қылады екен. Кечінде зиярат қылып қойсаңыз, сіз үшін Алладан 70 000 періште үшінің күнөсі кешірілсін де дуа қылады екен. 70 000 періште сіз үшін дуа қылып отса, қачан? 1 сағат, 1 минут емес, таң атқы шақты да отыр. Таң атқы шақты. "Ваман атаху мусбихан хараджа мааху 70 алф малак ястагфируна лаху хатта юмсия." Еми ким орулуға таң атқанда келсе, ал менен бирге 70 000 періште чоғы шығаттағы, алар кечке чейін истихфар қылышады. Раваху Ахмад ва Ибн Маджа марфуан ва хакада ва Абу Дауд мауқуфан би ихтисарин ва зада фихи ва кана лаху харифун фил джанна ва раваху Тирмизи. Мен эми үчүн буларды айтып берип атам? Ахли илим, илимдүүлөр буну түшүнөт, кайсы китепте келип атат. Бұл хадистің күчі қандай екен түшінеді. 70 000 періште қаяқтан айтып атады, мына мақсат деп. Тоқта. Мына жер ол тамаша емес, бұл жомоқ емес. Мынандай кітептерде келіп отыр. Имам Ахмад Муснадында зикір қылған, Ибн Маджа зикір қылған, марфу болғанда да хадис. Сахабадан айтылған емес, пайғамбарымыздың өзіне жетіп көтеріліп айтылған. Абу Даудтан анки сахабадан айтылған жері бар. Жана мұны ағадағы субхана бейіштен бір бақ беріледі деп те айтылған екен. Имам Тирмизи рахимахулла да қошып айтқан екен. Хадисун хасанун, заиф хадис емес деген. Мақулу ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Hazret Ali разиаллаху анху айтып отыр. Не деп? Мен пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламда мындай деп айтып жатқан ұқам дейді. Ма мин муслимин яуду муслиман ғудватан илля салла алейхи 70 алф малак хатта юмсия. Қайсы бір мұсылманды авалын сұрап орып атса, зиярат қылып қойса, ерте менен аға 70 000 періште салават айтады. Періштелердің салават айтқаны истихфар дейді. Мұрынғы хадисте ястағфируна деділі. Амына жерде солла деп. Періште егерде салават айтады десе біліп қойыңыз, ал истихфар қылады ошо пендеге. Истихфар деген қандай? Алладан
ошо адам үчүн кечирим сурайт деген сөз. Эми мен сизге дуа кылсам, Алла күнөөңүздү кечирсин депчи. Эстегенде мен сизге бир немени айтайын. Биз бир дуа бергенди үйрөнөйлү. Дуа кылганды үйрөнөйлү. Баягы курама, токума, уйкаштырма, анан мына бу дүйнөнүн тегерегинде эле жүрө бермей, аларды кое туруңуз дагы. Пайгамбарыбыз кайсы дуаны үйрөтсө, ошону үйрөнүң. Анын ичи керемет. Анын ичиндеги жакшылыктын аягы жок. Андагы береке, субханалла, адам элестетип болду. Пайгамбарыбыз үйрөткөн дуалардын баары кабыл болгон дуалар. Нурлуу дуалар. Пайгамбарыбыз айтты. Манжасын мындай кылып туруп 5 бар го, баш бармагымда. Ким төртөөнү сураса, Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни. Dünya ahiretin bardıq жақшылы сурап бүттү dedi. Сөздү узартпаң, мына төртөөнү чын жүрөктөн сураңыз, иштин баары бүтөт. Майдалабаң, төртөөнү токтоң, жүрөктөн, Алладан ушу. Угуп атат Алла Таала. Алла Таала угуп атат менен деп туруп, ишеним менен. Пайгамбарыбыз айткан сөзгө таянып туруп, үмүт менен дуа кылың, анан айтыңыздар. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни. Төрт нерсени сурап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир манжасын жумуп туруп айткан ушундай. Dünya ахиреттин бардык жакшылыгын сурады деди. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечир, мага райымдуулук кыл, мага амандык, сак саламатчылык бер, мага ырызкы бер деген сөз. Эми ушуну да бири-бирибизге бербейли ушу дуа. Кандай деңиздер? Мына ушуну өзүбүз үчүн кылайлы, ушуну атабыз үчүн кылайлы, ушуну апабыз үчүн кылайлы, ушуну аялыбыз үчүн кылайлы. Ушуну бир туугандарыбызга кылайлы, бала чакабызга кылайлы. Бири-бирибизге дуа бер десе, ушу дуаны кылыңыз. Не бул дуада биринчи пайгамбарыбыздын айтканы? Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечир. Мен сизден дуа сурап калсам, таксыр мага бир дуа кылып койбойсузбу десе, сиз мага о жараткан Алла максаттын күнөөсүн кечир. Мындан чоң дуа мага, мындан өткөн кубаныч мага жок. Айтайын. Мага өмүр, ырыскы, ден соо башка ушунун ичинде бардыр. Биринчи Алла Тааладан биз бири-бирибизге, я Алла, ушу пенденин күнөөсүн кечир деп сурашыбыз керек. Бу дүйнөнүн бактысы күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Ахиреттин бактысы дозоктон кутулуп бейишке кирүүсү. Dünyanın baktısı köp yaşaganda emez. Күчтө, сулуулукта, байлык, бийлик, мансапта, жана башка нерсе дүйнөгө бар аларда эмес. Дүйнөнүн бактысы күнөөлөрдү эгер Алла кечирген болсо. Ошон үчүн Айша энебиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бир күнү аябай көңүлү ачык, маанайы жарык учурда көрүп калып дуа сурап. Я Расулалла деп өзү айткан. Азыр сурасам, мага чын жүрөктөн бир башкача дуа берет го депчи. Я Расулалла, мага дуа бериңизчи деп. Пайгамбарыбыз не дуа берди Айшага? Я Алла, Айшанын мурунку, кийинки, ашкере, жашыруун бардык күнөөлөрүн кечир деп дуа кылды. Күнөөнүн кечирүүсү бул совсем бөлөк дуа бул. Пайгамбарыбыз эң ошондой моментте Айша энебиз өзүнө ушундай сүйүнгөнүнөн батын албай, хадистерде келет, башы адам өзү катуу сүйүнгөн өзүн кармай албай калат экен. Ошого чейин жетти. Анан Айша энебизден пайгамбар сураган, "Я Айша, сен ушунча сүйүндүңбү?" дегенде, "Эмне үчүн сүйүнбөйүн? Мага ушундай кереметтүү дуа берип атасың." Пайгамбарыбыз эмне деди? Айша, бул дуаны мен үммөтүмө ар бир намаздан кийин кылам деди го. Караңызчы. Бизге пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин ушу дуаны кылган экен. Алымдар айтышат. Айшенин сурангандан пайгамбарыбыз ушу дуаны берген дейт. Үммөткө суратпастан туруп пайгамбарыбыз берип атат дейт. Айша энебизге бир жолу ушундай спец дуа берген дейт. Үммөткө ар бир намаздан кийин спец дуа бар экен дейт. Бул не деген пайгамбарыбыз үммөтүн канча жакшы көрөт?
Бирок биз бүгүн пайгамбардын сүннөтүн тебелеп атканыбыз, пайгамбардын сүннөтүн үйдөн кууп чыгып атканыбыз гайраттуулукка каршы. Пайгамбардын сүннөтү менен тамак жейт. Оң кол. Оң кол, оң кол. Сол кол менен кылбаңыз. Пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп, анан пайгамбарыбыздын сизге дуасы деп, анан сол кол менен болбойт ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн неме кылат. Не айтып аттыгы? Биринчиси мынакей. Я Алла, ушуну айтсаңыз да ата-энеңиз ушуну айтат. Ата-энем, я Алла, күнөөлөрүн кечир, райымыңа ал, амандык, сак саламатчылык бер, анан ырызкы бер. Төртүнчүсү, унутпайбызбы иншалла? Мына күнөөлөрдүн кечирилүүсү жөнөкөй нерсе эмес. Кептин баары мына жерден чыгып келат деле, билесиң. Болду. Демек бир мусулманды зиярат кылып кое турган болсок, канча периште дуа кылат экен? 70.000 периште. Эрте менен зиярат кылсаңыз, кечке чейин булар эмне иш кылат экен? Кечке чейин ошо адамдын күнөөсүн кечирилгенин Алладан тилейт. Bir kişi emez, perişte. Bir perişte emez, 70.000. Bir yol emez, taң atkandan geçke çeyim. Geçinde ziyaret kılsan, taң atkanга çeyim. Просто ушул hadis ziyaret kılıp atkanda aldığımızda olsa o başka şey. Allah'ım barıza tevfik versin. Bu kaysi rivayatta İbn Hibban vel Hakim bi nahvi Tirmizi jana aytkan eken sahihun ala şartıl Bukhari ve Muslim. Buldagı İmam Bukhari, İmam Muslim'din şartlarına to'g'ri kelgan sahih hadisdir. Meyli vaqt bo'lib qolsa. Alloh taolam barimizni amal qilishga tavfiq bersin. Keyingi saat Xudo qalasa o'g'riluğa qanday duo berishimiz kerak? O'g'rilu qanday bizga duo berish kerak? O'shol bo'yicha. Aytınlat amal qilish uchun aytınlat. Amalды tevfiğini Allah'tan soraylik, қолымыздан келишинче amal kılaylık. Başkalarga da aytaylık. Көп adamlar kavarsız, kavardar kılıp koyuydu. Assalamu alaikum ustad. Wa alaikum assalam. Bizden soru, farz namaz bütkönden keyin turup aralap ketken bu sünnetbü. Je bular periştelerbi aşıkça olsa keçirim sorayın. Ne to'g'ri so'rov. Farz namoz bitgandan keyin namoz bitdi. Sünnetlerdi mechitda emas, negizgi sünnetlerdi o'qu sünneti uyda. Payg'ambarimiz uyingizda ko'rishdan qilib aqladi. Uyda farz emas. Al жақта сүннет оқылады, фарыз мына оқылады. Хорошо? Ошон үчүн аша чаппашыбыз керек. Негизгиси үйдө. Негизги сүннет үйдө барып окуу. Бирок азыркы биздин тоорго муну сала турган болсоң, ал мечитте да окулбайт, үйдө да окулбай калат. Ешке чыкканда сразу bir so'm 2 so'm kettik. Ошо ойдон сүннет дагы жок, башкасы дагы жок. Атак үйдө окулунат. Бизде азыр алхамдулилла мен бияктан окуйлу сүннетти, мисалы көбүнчө кайсы? Пешиндин сүннөттөрү, куптандын сүннөттөрү. Проблема жок. Эсептелбей койбойт, окусак болот. Үйдө нафил окуйбуз, тахажжуд окуйбуз. Кейбір адамдар үйінде вообще намаз оқиды. Андай болбойт, пайгамбар айткан. Мейли бул жактан окуйду. Бирок ошол эле кезде кейбир адамдар азыркындай аралап кишини адепсиздик кылып кеткен, ошолор кишини этиятташ керек. Бизде Орта Азияда сүннөт мустахабтарга бекем амал кылып карманган элдер жашап келген. Namaz bütkönden keyin tura kalıp kaçpaytın. Namazdan keyin kança zikirler var. Kança dualar var.
Kanча Kur'an okular var. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem namaz бүткөндөн кийин жок, сахабалар билесизби кандай эле? Эң эрте келет эле, эң акырындан чыгат. Бул салам берип сразу эле чыгат. Мейли, фарыздык бүттү. Бирок эшикке чыгып сүйлөшкөндүн ордуна ушул жерде кичине зикир кылып отурса болот эле. Пайгамбарыбыздын канча деген хадистери бар. Жаратылып ордунда эле отурган болсо, даже зикир кылбай эле периштелердин дуасын ала берет дейт. Аллахумма гфирлаху вархамху. Хотя бы мына дуаны алып кетиңиз. Зикир кылгыңыз келбесе да. Кээде адат кылып алат адамчы. Кандай? Салам бер, ошо бойдон кетти бана. Эч зикир билген. Сүннөт каякта калып кетти. Ошон үчүн иншалла намаздан кийин, машалла, өзгөчө дуа кабыл боло турган учур. Ким намаздан кийин отурса, намаздын ичиндегидей сооп ала берет дейт. Ошон үчүн иншалла бардыгына айтат элек, өтө зарыл иш болбосо, больницага кетпей эле турасызбы? Самолет менен учуп аткан жериңиз жокпу? Өкмөттө собрание жокпу? Я. Өтө бир зарыл иштер болсо, салам бердиңиз, кете бериңиз, проблема жок. Эгерде зарыл эмеспи, кичине ибадаттарды кылып, дуаларды кылып, анан кетсең билбейм. Бирок ошол эле кезде биз жаман көргөнгө акыбыз жок. Түшүндүңүз жек көрбөйлү, жаман көрбөйлү. Бирок өзүбүз алхамдулилля сүннөткө, дуаларга, мустахабтарга, салаваттарга бардыгына алхамдулилла. Мен Wildberries deyip marketplace'inde tovar satan var. Akırkı drone çabuğundan keyin kampalarda köp tavarın kuyup ketdi. 12 milyon bankrot oldu. Arasında karızlarım var ele. Bana jana işlerimdin oңолушу üçün cemaat menen dua kılıp koyuңузчу. Жашым 22'de. Allah razı olsun. Maşallah 22'de nüveleler satıyoruz buraya. Dronlardı değil mi? Akırkı drone çabularından. Tiyaktan bu ya. Allah Teala maşallah qarızdan kurtarsın. Hareket kılış gerek. Qarızdan kurtuluğa duaga dağı, kıymal hareket dağı kılış gerek. Allahumma inni audu bika. Peygamberin saklı geçki duaları var. Oşal yerde minel mağrami. Ma'sami, qarızdan da, günöden da sakta degen dualar. Qarız yaman, qahri rical, galabati dayn deydi. Oşu qarız moynuma üstemli bolgondan sakta. Allahumma kfini bi halalik an haramik ve agni bi fadlik amman sivak degen dua. Peygamberimiz aytkan, toğdoy qarızın bolsa ham kurtarıp koyat, Allah uşunun duanı bereket menen. Hareket da kılıp duaga da bekem işenim boluş gerek. Allah'ım sizge jardam bersin. İpoteka uy alsa bolobу, күрөканалардан акча алса болобу. Процент болбойт. Кандай болгон жакта. Аналарга болбойт турган. Allah пендесинин чоң күнөөлөрүн кечирет ширктен башкасы. Ширктен башкасы бардыгы кечирилет. Ширк кечирилбейт. Эгерде өлгөнгө чейин ширктен тоба кылса, ал деле кечирилет. Тобанын эшиги ачык. Күн батыштан чыкканга чейин, жан алкымга келгенге чейин, каргара деп бар. Ошого чейин тобанын эшиги ачык. Тоба кылса үлгүрүп калса эле бүттү. Үлгүрбөй калса өлдү. Мен ажырашканыма 10 жыл болду. Bir балам бар. Азыр үйлөнбөгөн бала алам дейт. Сиз кандай кеңеш бересиз? Рахмат, Алла разы болсун. Kız kişi okşaydı ha, ayal kişi. Men ajırашканыма 10 жыл болду. Bir balam var, azır үйлөнбөгөн bala alam. Meyli eştek emez. Главный maşallah ata-eneleri toora görse, imandуу bolsa, Hadичени özünde ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem algan. Bирок ата-энеси менен кеңешип эме кылса. Менде төмөнгүдөй суроом бар. Устаз, мен баламы былтыры медресеге бергем. Өзү кызыкпай окусу келбей дагы зордоп окуттук. Кийин кызыгып окуду. Азыркы күндө окууга болгон кызыгуусу дагы жоголо баштады. Анткени баламы атасы
окутканын айтып милдет кылат. Кандай жол тутсам болот? Рахмат. Кызыктыра бериңиздер. Окутуу эми бул милдет эмес бул. То есть мындай милдет кылуу бар го. Мен сага кылдым. Мындай одолжительный эме кылыш милдет. Андай эмес. Мойнуңда итак эле милдет да. Аны кылышың керек эле. Балдарды окутуу эркектин мойнунда. Мен витр намазындагы кунут дуасын эч жаттай албадым. Бирөө айткан болчу. Роббана атина фид дунья хасана дуасын айтып кой деген. Ошондон бери ошол дуаны айтам. Ал туурабы? Туура эле. Мындай кунут дуасын жаттаганга көп кыйынчылык жок. Аракет кылыш керек, ниет кылыш керек. Ошого чейин ана кээ бирлер көнүп алыптыр да, кунуттун жаттабай эле жеңил окатка Роббана атина фид дунья Аллаху акбар. Ошолор менен жок туугандар. Эми ошол жерде кунуттун учурунда дуа бар. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабаннар деп койсоңуз, кунуттун ордуна өтүп турат. Бирок анын өзүнүн дуасын жатташ керек. Пайгамбарыбыз айткан сүннөт дуасы аракет кылыш керек. Ишканада көпчүлүк намаз окуйбуз. Аллага чексиз шүгүр. Намаз окуп жатканда арка жактагы адам окуп, бүте электе туруп кетсем болобу? Саждага барганда туруп кетсе болот деп уккам. Кандай кылсам туура болот? Алла сизден ыраазы болсун. Эгерде сиз окуп бүттүңүз, аркаңызда бирөө окуп атат, алдыдан адам өтүп аткан болсо отуруп туруңуз. Туруп кетип калбаңыз. Түшүнүктүү болдубу? Сиз окуп бүттүңүз, аркаңызда намаз окуп атат, могул жерде адамдар нары бери өтүп атат. Алдыңызданчы. Сиз туруп туруңуз, бул окуп алсын. Эгерде алдыңызда андай эмес, сиз оң жакка кааласаңыз, сол жакка туруп кете бериңиз, проблема жок. Анын намазы бузулбайт. Саждага барганда андай деген жерлери жок. Жөн эле туруп кете берсеңиз болот. Баягы бир гана сиз сутура болуп туруп берип коесуз. Чтоб себептен пайгамбарыбыз айтканда, bir adam namaz okup atsa, anın aldынан ötkön günü 40 деп койгон. 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү, 40 аптабы турган жакшыраак эле дейт. Өтпөйчү. Анын күнөөсүн билгенде. Менин атым Максат, сиз менен кезигип тууганчылык мамиле тууралуу сүйлөшсөм деген телефонум. Кайсы жакка барыш керек болсо даярбыз. Мечитке келе бериңиз, Кудай кааласа мечитте жолугабыз. Менин суроом төмөнгө чөктү. Мен өзүм медицина тармагында иштейм. Менин кесиптештерим бар. Алар пластический хирург болуп иштешет. Ал кесиптештерим көбүнчө кыздардын көзүнө сурма кылышат. Ооздорун, эриндерин, кыздардын төштөрүн, жамбаштарын чоңойтушат. Анан ошол кылган иштерин интернет тармактарга, инстаграмдарга жүктөп өздөрүн реклама кылышат, клиент топтош үчүн. Ошол кылган иши боюнча врачтын Алла Тааланын алдында абалы кандай болот? Анан ошол ишти кылдырган кыздардын абалы кандай болот? Өтө чатак. Жакшы эмес да? Алла Таалан берген кооз, сулуулук мына ушу турушуңуз да. Албетте, мисалы, тиштер кыйшык болуп калат, оңдосо болот. Каш боюнча конкретно келген. Каш тергендер, жука кылып, андай мындай кылгандарга, наалаттар келген. Катуу эскертпелер келген аранда. Ашаны жасалма кирпиктери, азыркы айтып аткан тигин чоңойтуп, буну чоңойтуп деген. Булар бардыгы шариатка каршы келген иштер. Bundan токтош керек, тооба кылыш керек. Bunun зыяны бу дүйнөдө да көрөсүң, ахиретте да көрөсүң. Ошон үчүн эсиң барда этиңин жап деген. Алла берген кооздук менен кооздоно бериң. Сизди Алладан башка мындай чырайлуу кылып эч ким жарата албайт. Мындай чырайсыз эч ким бере албайт. Анан көрө кулк мүнөзүңүздү кооздоңуз. Мына ошого. Кээ бир жерде мейли шрам-прам болуп калса, ошону жойгонго, жакшы тиктиргенге, ал бөлөк нерсе, көздөрү ылдыйоодо болуп калды. Мисалы, же болбосо кандай бир тоскоолдук болуп аткан, зарылчылык маселеси жок бул жердечи. Бул жерде не ал? Ошондой азыркындай пластический немелердин бардыгында. Эмне зарылчылык? Зарылчылыкты караш керек. Зарылчылык ошого барбы?
ошонун зыян кылбай койсо зыян болобу болбойбу? Же жөн эле мындай азыркы моданын аркасынан кылмай, атак мына айтканыңыздан бирөөсү дагы шариатка туура келет. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ла иляха илля анта. Настагфирука ва натубу илейк. Ишин тору. Токтоп туруңдар, убакыт бар экен дейт. 5 мүнөт бекер кетирбейди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Суроолор бар турбайбы? Беребизби? Намаздан кийин мечитте жамаат менен намаз окуса болбойбу? Алла ыраазы болсун. Намаз эгерде бүтүп калса, өткөндө дагы айтсак керек эле буну. Азан айтылды, коомат айтылды, имам жерге окуп бүттүбү? Эми азан айтылбайт, коомат айтылбайт, имамдын жайында окулбайт. Оған ең жақсы жалғыз оқыған жақсы. Бір егерде 2-3 оқыса Абу Юсуф раматуллахи алейхтің фатвасы бойынша, мейлі жамаатмен оқыса уруксат деген. Бирок жалғыз оқығанға жетпейді. Эмне үчүн мусулмандардын жамааттын биримдүүлүгүн, маанисин бекем кармашыбыз керек, учурда келип окуганга аракет кылыш керек. Мечиттин сыртында болуп калса коомат айтасыз, жамаат менен окуй бересиз, проблема жок. Устаз, суроом мындай: менин бакма иним бар. Biz кичине кезинде багып алганбыз. Азыр 33 жашта. Азыркы учурда апамды кыйнап жатат. Негизи бакма балдар бизге кандай болот? Негизи мен жалгыз баламын. Мага шерик кылып багып алышкан. Мүлк боюнча кандай болот? Алла ыраазы болсун. Бала багып алган сооптуу иш. Бирок мураска келгенде үлүш албайт. Чүнүктүүбү? Ага чейин эле ата эне өлө электе эле мына балам үй сеники, машина сеники мындай деп берсе берип кое берсин. Бирок эгерде өлгөндөн кийин үлүш болуп калатырган болсо, то есть мурас ала албайт алар. Сеп анын белинен чыккан бала эмес ал. Койткандай кылды. Аларга ишte садака тияк берип койсо болот. Бирок мураска только белинен түшкөн балдар. Түшүнүктүбү? Ал жакшы болсо дагы, жаман болсо да ошо. Мусулман эле болсо болот. Men farz namaz farzda sünnet okulup bütköndön keyin jamaat menen ayat-ı kursiydi okugany, zikir kılgany жетишпей kalan. Көп учурda Kur'an okulup jatkanda namazımды бүтүрөm. Zikirdi, ayat-ı kursiydi kaçan okuganım jakşı çoğurak var. Tuğan, bul her bir adam öz jekeçe kılat bunu. Namaz püttü bardık nerse. Emi siz anı jetpey kalan dep jani menen ana kıynalbay эле koyun. Ayat-ı kursunu okup, zikirlerdi kılıp, dualardı kılıp, jese namazga turup, aga siz eң көңүл бурбай эле koyun. Siz naborot ошого жетип алам деп эптеп кылгандан көрөк, шашылбай, жакшы зикир кылыш керек. Жакшы ayat-ı kursunu окуш керек. Ayat-ı kursunu менен токтоп калбай, Ихлас, Фалак, Насты окуш керек. Пайгамбарга салават айтыш керек. Анан куп дуа кылыңыз. Эч кандай аларга шашып жеткендин кажети жок. Ал зарыл дагы эмес. Ар ким бурку жеке амалда. Ассаламу алейкум, имам менен чоң окудукпу? Бүттү. Калганы бардыгы жеке амалда. Биз баягы жамаат менен дуа кылып коебуз. Машаалла. Бир жолу жамаат менен дуа кылган сүннөттөрдөн алсак болот. 2-3 дегендер жок. Ал биздин Орто Азиянын жакшы адаттары деген орду бар. Чүнкү ибадаттары эмес, жакшы адаттары. Отурган абалда намаз кантип окулат? Саждага барганда да кыйынчылык жаралып атат. Кош бойлуу болгонго байланыштуу. Жай намазды салып, столго отуруп окуса болобу? Болот. Эгерде бала кысылып калбасын да, кош бойлуу энелер угуп алгыла. Баланы кысып койбогула саждада. Ошондой оорлуу болуп калган болсо, уже жөн эле мындай столго эле отурасың ардагы, мынакей кадимкидей эле окуй бересиң. Мына сиздердин рүкүңөр болот. Мына саждаңар болот. Алдыга бир нерсени коюп сажда кылса болбойт. Подушканы коюп алып сажда кылып, жай намазды коюп, столду коюп сажда кылган ал болбойт. Жөн эле има ишара деп коет. Мына ушу сажда кылганды элестетесиз ишараты менен. Мына рүкүгө кичине кыласыз. Мейлиби? Сажда мындайраак болот да. Сажда кылып атканда эки колуңузду мындай кылып коесуз. Түшүнүктүү болдубу? Кош бойлуулар. Истинжа кылганда
Buttu жууганда суу не дейт? Тийгени жетиштүү дейт. Суу тийгени жетиштүүбү? Же кол менен жууш зарылбы? Истинже кылганда, бутту жууганда суу тийгени жетиштүүбү? Же кол менен жууш зарылбы? Кол менен жууганда мындай болот да. Адам толук ишенимдүү болот. Жана суу менен мындай кылып жүргүзүп койгонуңузда анча же кургак болуп калуу, жетпей калуу деген шек менен ооруп калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн эң жакшысы эле машаа колду аралатып пайгамбарыбыз эмне деген? Мисалы бутту жууганда манжалардын ортосу бар го, суу бул жактан кете бериши мүмкүн, бирок мыналар кургак болуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз айткан от аралайт деген. Не дегени? Тахлил деп кой, мына халалан. Ошон үчүн манжаларды мындай кылып аралатып коебуз. Манжаларыңызды жүргүзүп коебуз. Колдого жакшы эле, колдук ачык да, путтугу көбүнчө кичинекей дагы манжалар бири-бирине жакын болгондуктан арасына суу келбей калат. Ошон үчүн путтукун алдынан, то есть мына путтун манжалары болсо бул жагынан, үстүнөн эмес, бул жагынан, чтоб суу ишенимдүү болсун, суу жетти дегендечи. Ата кеге ким колу жетпесе проблема жок. Мына жактан деле аралатып койсоңуз болот. Бирок самый максат эмне? Ушу эки манжанын ортосунда кургак жер калбасын. Üstüne su жүргүзүп койгондо бул жетпейт. Суу жүргүзүп жетпейт. Убакыт болду. Мына эле бүтүп деле калды. Мыналардын калган экинчиси. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.